Саламатсыңарбы? Бул сабагыбызда өткөн сабакта эмне кылдык эле? Өткөн сабакта биздин негизги баракчабыздын сүрөттү койгон болчубуз. Бул жерге Bootstrap'tan bir карусель алып койдук. Андан кийин сүрөттөрдү койдук бул жака. Эми биз бунун астына, сүрөттөрдүн астына карт коебуз да. Бул карт негизи кандай болот? Bootstrap'ка киргенден кийин компоненттердин ичинде карт бар. Бул ушул мисалы биринчи эле могу чыккан карт мага жакты. Ушуну коебуз. Анан мен көрсөтүш үчүн ушулайга түшө берет. Ар кандай карттар бар, мындай карттар бар, мындай карттар бар. Бул картты коюшубуздун себеби жаңылыктардын кыска маалыматы чыгат да негизги беттечи. Ошонун бирөөсүн коюп көрөлү. Азыр кандай болот экен бир көрөлүк. Эстеп туруп экран терминалыбызды тазалап алайлы. Так. Биздин home бетибизде биринчи ушунда көрсөтүп коеюн. Bir HTML'de комментарий илетип турган болсок bir жерде. Кичине белгиси, андан кийин илеп, андан кийин эки сызык аткандан кийин биз мына жерге карусельдин башталышы да бер. Комментарийлеп коебуз да. Комментарийде могудан кийинки жазууну HTML көрбөйт, бирок бул жазууну сөзсүз түрдө мындай түрдө жаап коюшубуз керек комментарийибизди. Бул комментарий биз үчүн гана да. Просто жеңилдик болсун үчүнчү код жазган коддорубуз бизге оңоюраак окулсун деп. Кийин эмнени каерде экенин оңоюраак табыш үчүн ушундай комментарийлеп коебуз. Бул HTML'де болушу мүмкүн, Python'да болушу мүмкүн, башка программалоо тилдеринде да ар бир тилдин өзүнүн комментарий немелери бар. Ушундай белгилер бар да. HTML'дики ушундай. Бул end carousel дейли бияка. Carousel. Мына жерге биз эмне кое турган болдук эле? News, жаңылыктарды коебуз. News'тун башталышы. News. Бул жерден news'убуз башталат. Андан кийин бул жерде картыбыз болот. Андан карт бүткөн жерде биздин news'убуз бүтөт. News. Комментарийдин себебин айттым. Неме болбосун деп. Так. Окунуктуу болсун депчи. Башка бирөө караганда эле биздин немебиз окуй тургандай болот да. Окула турган, оңой окула турган код болсун деп коюп атабыз да. Так, manage by run server деп биз өзүбүздүн сайтыбызды бир текшерип көрөлү. Кандай болот экен? Картыбыз кандай болуп турду? Азыр мына картыбыз келди. Бирок бул жерде байкасаңар, картыбыз үстүңкү контейнерге тийип турат да. Биз муну кичине ажыратайлы. Так, контейнер. Bir div ачабыз. Div'дин классыны контейнер
deb жазабыз. Бул бетте мына жакта жабайлы. Мындан кийин дагы бир div кылып, муну row дешибиз керек. Азыр себебин айтып берем. Div class row эле. Div'in дагы жабылышыны жактан кылайлы. Короче, могу контейнер жана row деген эки div'издин ичине биз контейнерибизди койдук. Эми жыйынтыкты карап көрөлү, кандай болуп калды. F5 басып, контейнерибиз менен бир немеге келди. Андан кийин эми контейнерге мындай бир эме кылайлы. Margin top 2 берели. Анткени жабышып турбайбы? Жабышканды бир аз ажыратыш керек да. Контейнерибиз кичине ачылды. Эми жакшыраак көрүнүп калды да. Эми бул жерге чынында немени чыгарыш үчүн, биздин кабарларыбызды чыгарышыбыз үчүн бул жерге views пайга Python коддорубузду жазышыбыз керек. Анын үчүн бизге бир list view деген list списокту көрсөтө турган бир класс бар. Python'ун өзүнүн классикалык классы. Аны биз мен бул жерден түз эле жазып кете берем, бирок түшүнүктүү болбой калат. Ошон үчүн generic мына жерге Python'ун документациясына келип list view деп жазып издетели. Эле чыгат. Generic display views'ка кирип көрөлү. Generic display detail view бар. Мындан кийинки сабакта колдонобуз. Азыр list view'ну көрүп алайлы. List view'нун мурасталган класстарыны бул жерге көрсөтүлгөн, бүт бардыгыны неме документацияда көрсөтүлгөндө кандай иштейт, эмнеге жарайт депчи. Мен мунун бардыгын окуп отурбайм. Бирок бизге бул жерде өтө жакшы нерсебиз бар. Бул жерде азыр копиялайбыз. Мындайчы. Копиялайбыз. Биринчи могу эки from китепканасыны копиялап алып келели. Бул жака кол менен жазып отурбай. Вакытты жоготпойбуз. Так. Алып келдик. Андан кийин моделибизди өзүбүз чакырабыз. Модельди чакырыш керек. Андан кийин бир классты ачышыбыз керек. Классты ачабыз. Андан кийин модель paginate 100 деп коюптур. Paginate 100. Кол менен эле жазайынчы шуну. Так. From Django. Немеде models'ten алып келебиз да биз. Models'ten news'ты алып келишибиз керек. From Django, from models import news. Так. Models tutura. Классыбызды ачалы. News list view model is not news болчу.
Andan keyin emneni net bunu biz kança 4 tuштук көрсөтөлү. Bir pagnet деген канча кабардын тизмесини көрсөтөсүң, тизмеде канча кабар болсун деген сөз да булчу. Андан кийинкисин копиялап эле алып келели. Bir def bir функциябыз бар бул жерде. Def get context data деген. Get context datаны эгер ар бир немени кызыккандар болсо мен тез эле өтүп кете берем. Кызыккандар болсо get context datаны бияктан көрсөк болот. Эмне ишке жарайт, эмне кылат. Мисалы get context datаны бияктан көрсөк болот. Так. Get context return context data forward деп туруп эме кылсак болот да. Мен муну айтып беребин. Так. Get context data. Так. Şimdi emin biz bunu URL'imizde tak URL'da eме көрсөтүшүбүз керек. Аны кандай кылабыз? Так. Жерде кичине өзгөрүү кылабыз. Мен аны азыр көрсөтөм. Так, list view'ды алып келебиз. News list view. List view. View. Бул жерде кандай болду эле? Так, list view болду. Так, news list view'nu яктан home'ду ордуна жазалы. View немизди толуктап коелу. News list view. Так. Бул жерде түрүп коелу. Так. News list. Муну жөн эле комментарийлеп коелу. Өчүрбөйбүз, бирок комментарийлеп коебуз, бирок өчүрөбүз. Бул уже бизге кереги жок. Анткени home баракчабызда биз списокту көрсөтөбүз. Кабарлардын списогун көрсөтөбүз. List view'ну прямой эле home'го атап коебуз да. Бул жерде дагы кандай эме кылышыбыз керек? Так, view'ста. Муну дагы комментарийлеп коелу. Мындай 3 тырнакча болгондо, эгер бир эле момундай бир эле сап болгондо, биз ага момундай бир эле сап болгондо, биз аны бир эле момундай белги менен комментарийлеп койсок болот да. Бул сап уже Python тарабынан окулбайт да. Бирок биз көрө алабыз. Мындай gray свет болуп калат да. Бир канча сап болсо, анда биз 3 тырнакча коюп туруп, ошол мону полностью комментарийлеп койсок болот. Муну уже бул немени Python көрбөй калат. Home неменичи. Так, бул жерге неме деп койсок. Template name де main home html деле. Так. Андан кийин
Andan keyin Baezga kirip Home'du da öçürölü. Tak, Home'du jön ele munda kılıp koysok hazırınça bu işleyeret. Tak, başka buyakta neme kanday kılatlyk tık 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 kıldık yuranı kıldık. Emi Home'da kayra Django Documentation'a baraylı. Django Documentation'da biz bu yerde misalıga template name jogulu özübüz koştuk bu yerge. Andan keyin URL's'ti biz özübüz jasadık. Andan keyin HTML barakçabızda koyula turgan nemeni. Tak, HTML barakçabızga koyula turgan emeni da buyaka körsetip ketip birdi. Bu yerde biz neme kılsak bolot. Bunu buyaktan kopyalabaylı özübüzçe jazabız hazır. Men аны dagы jazatkanda aytyp jazayın. Tak. Anda HTML'in içine jaza başlaylı. Tak. Hazır biz nemeni alıp geldik ya. Kart alıp geldik. Muna jerge jazabız şonda. Tak, 1 minut. Tak. Birinci tak. Oy. For news. Bu news'un orduна başka nerse de jasak bolat. Bu antkeni özgörmö. In Buyakka object listeli bul dagı özgörmö bolуп эсептелет. Object list for news in object list. Andan keyin negizi жазыла турган биздин неме мына жерге. Так. News'un içinde bizde title var. Ondan keyin news jakta tak tekstimiz var. Ondan keyin şunday bolup tursun poka. Tak, emi mu for'ubuzdu jabышыбыз керек. Мындай нерсе кылып коелу. Сөзсүз керек эмес, бирок empty эгер boş bolso tovar жок. Буга керек жок максаты. Буга жазыштын кереги жок. Жөн эле коелучу. End for кылайлы. End for'убузду жаптык. Мына жерде ачтык эле, бул жерде жаптык. Сөзсүз түрдө for ачылат, жабылат. Неме Python'da циклдар ушинтип иштейт. Так, эми текшерип көрөлү, иштейт бекен жазган коддорубуз. Так, мынау картыбыздын так, page not found at home дейт. Biz hazır home betinde turabız da. Так.
home emas, biz anda tak. Kabarlarımız çıktı. Так, хабарлары çıktı. Саламатты сақтау және социалдық қауіпсіздік арқылы маршрут төптер. Эми биз муну кичине неме кылайлы. Эмне үчүн 3 кабар чыкты? Анткени маалымат базабызда 3 эле кабар бар да. Bunu 4 кабар кылсак кандай болот? Бирге азыр 4 кабар кылсак батпай калат экен. 3 кабар кылып, биз муну неме кылышыбыз керек. Так. Мен ушул жерде бирдекени ойлоттум да, неме мунагу картыбызды жута бул карт эмес, башка бир картты тандасакпы деп ойлоп калдым да, анткени биз негизги бетибизде 3 эмес, андан көп неме чыгарып калышыбыз мүмкүн да. Биз азыр 3 эле кабарга неме кылып атпайбызбы? Аны ойлоп койдум, 3 кабар эмес, бир 6-7 кабарды бирден чыгарып салыш керек го депчи. Анткени негизги бетибиз эме болуп калат экен да. 10 кабар чыкса мисалчы, негизги бетибиз мындай кичинекей болуп калат экен да. Көбүрөөк кабары болсо көбүрөөк көрүнөт экен да, неме сайттын эмесичи, көрүнүшү. Ошон үчүн бул картта азыр мындай могуларды карап атып, мына жерге келип, Bootstrap'тын картында эле биз эң баштагыны карап атык беле. Азыр кичине ылдыйраакка түшкөнүбүздө мындай карт бар экен да. Көпчүлүк түрдө кете турганчы. Ушул карттын эмеси мага жагып атат. Ушуга алмаштырсак дейм да. Анда ушуну эле алайлы. Так, ушуну алганда азыр кылганда, так, div. Муну бизге бир эле div керек, бир эле мунусу керек. Калгандарыны биз неме кылабыз да. Калгандарыны биз неме цикл менен айлантырабыз да, немедечи, Python'da. Ошондо мына жерди алам. Мына жерди, мына div'ти ошондо үстүгө чыгарып салам. Так. Ошондо end4 болуп калат. Ошондо туура эле болуп калат экен, а? Так, контейнер ачкан болчубуз. Андан кийин div class row false дедик. Бул 2 div'ти жаптык. Бул жакта 3 div барбы? 3 div бар экен. Муну анда кичине текстти кыскартайлы. Мына жерде 1 div, 2 div, 3 div ачыптыр. Жок. Мына div'ти кошуп алыпбыз. Ушунда туура болду. Эми так. Контроль кылпайынчы. Азыр жакшылап неме кыласак, кийин оңдогонго неме болот да. Template syntax берет. Эмне үчүн? Так, line and for болуш керек. And for болуш керек да.
berip atat. Hı? Вот. Kartыбыз keldi son bolup misaly 3 nimemiz keldi da. Tak emi bizge bu yerde bizdin maalumat bazasındagy maalumatыбызды çakyraýly bu jaka. Tak. For news deyt. Oşon üçin biz anda news dep alabız. Bizde title degen bir ememiz bar ele. Bul jerde de text degen news'dan bir ayetçağız var ele. Bu arada neme image'imiz var. Image'de ondan keyinrak alal birinci onu tekstlerdi kurup alaylı. Tak. Emi bizde tak 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 tak. Bu yerde bir iki problemimiz var. Bir tekstimiz öte uzun bolup tekstin bardığın bu jaka çygaryp atat. Biz bunu hazır ограничение koyabız. Buna çektөө koyabız tekstke. Misaly belgili bir gana uşunçası gana çıksın. Kalgan çıkpasın dep kalganını dali dep basıp turup neme kılabız. Andan keyin hazır görüp atabız. Çekeleri konteynerimizga neme toora kelbey atat da. Oşul iki problemany hazır neme kılak. Birinçisi konteynerimizi alıp salsak kандай bolat? Şunu göreýli. Kene konteynerimiz murda kartka көрө жасаганбыз da. Так. Эми чекеси туура келди, бирок жабышып калып атат да. Ал проблеманы дагы. Азыр биз бул жерде эки нерсе кылабыз деп өтүкпү? Ошонун биринчиси сүрөттүн астын акырын кичине ачыш керек. Экинчиси tekstin belgili bir gana bölügünü nemege çygarышыбыз керек da. An üçin tak no rowga jönelip margin top 1 dep koyalı. Kişine margin top üstü jaktan kişine açsın. Ondan keyin tak bunu tak bu jerde bir bunday kod bar da. Trans code hazır trans kança ko'rsatdi bizga kemeden bir 5 neme söz ko'rsatsin. Bul jerge da oşunu jazaýly. Bul hazır aytyp berem. Emne ekenini. Bizde tema var. Temabızda 5 sözdü ko'rsatsin. Neme temabızda 5 sözdü ko'rsatat. Tekstimizde de 10 sözdü ko'rsatsin. Onları da tırnakça alışız gerek. Antkeni жаңылы bu bir naklaylı. Tak emi manage by run server. Просто terminalda tazalap neme run serverdi öçürüp algan da men kayra öçürüp kürgüzgöndün keregi jok. Bir jolu kata berbesegер neme kıla berseňer bolat. Bana okşap oturbaylı. Tak. Lockdowns Ketlordus işledi ve trans işleygendeyim ama Türk korsuk trans
Evet, Words. Çık. Tamam, bu 5. Üstünküsü 10. Негизи иштеди бул. Бирок мындай красивый бул, мындай сонун жакшынакай болуп көрүнбөй атат да. Ошого буга 5 эмес, буга 4 сөз эле. Ылдыйга да 5 сөз кылып коелу. Ошондо мына вот көрдөчү. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Негизи ушундай да. Бирок кабар болгон үчүн 5, 10. Кылат экен. Эми кичине неме болду. Так, эми маржин топубуз эмне үчүн иштеген жок? Аны да карап көрөлү. Так. Топ. Маржин топубуз эмнеге иштебеди? Бир ката. Негизи биз адам баласыбыз да. Ката көбүнчө бизде болот. Компьютерде эмес. Так, ушундай болду. Эми так. Не болду? Биз буга бир неме алып келсек. Bootstrap'tan durup bir button kelip koysok, dagы bir мындай бир нерсе койдук, бирок муну дагы мына кылайлы. Button primary эмес. Şunu класс койбой эле кылсакчы, кандай болот? Жөнүндө текст болсо, текст болсо. Кадагы. Кабардын продолжениесине кантип кыргызча кандай болот эле? Уландысын окуңуз. Улан окуңуз. Мындай кылсак. Уландысын окуңуз Уландысын окуш үчүн басат. Эми биз неме чыгарышыбыз керек? Сүрөтүбүздү чыгарышыбыз керек бул жерге. Эми эң акырында сүрөттү чыгаралы. Сүрөттү кандай чыгарабыз? Так, image source'га биз кайсы папканын ичинде эле? Медианын ичинде.
Deriz. Ушул эле так, news, image. Биздин филдыбыздын аты, могу филдыбыздын аты image болчу. Так, image'ти жазалы. Так, медианын ичинде. Так, ушинтип жазалы. Так. Так. Кабарыбыз келди. Бирок биринчи сүрөтүбүз жок. Эмне үчүн? Мен сүрөттөр менен ойноп атып, өчүрүп салышым мүмкүн. Азыр текшерип көрөлү. Болбосо башка бир сүрөт жүктөйбүз. Так. Сүрөттү алмаштырып койсок, мисалы мен мына сүрөттү койдум, мисалы. Карап көрөлү. Так. Дагы бир нерсе, мына жерде оң жагына оңдоп кетейик. Мына жерде мен характер 5 характер, 5 сөз, 10 сөз деп койдум да. Бирок биз муну сөз эмес, характер деп койсок, ыңгайлуу болчудай да. Translate Charles деген жаңгыда ушундай бир неме бар. Азыр көрсөтөм. Сонун эмеси. Бул жакка мисалга 30 характерден же болбосо 20 характерден турган бир эме жиберсин. Бул жакка да 50 характерден өтпөсүн да. Мисалы ушундай бир немени кылсак, азыр көргөндөй эле, мисалы бардык эмелер мындай неме болуп калды. Кыргыз чекарада жайгашкан, Кыргызстан чекара аймактарында сөздөрдү мындай көзгө мындай жагымдуураак көрүнөт экен да. Ушундай характерди кылып көрсөкчү. Кааласаңар сөз менен кылып койсоңор деле болот. Бирок мен характер менен кылып койдум да. Ошол. Так, бул сабагыбызды ушуну менен бүтүрөлү.